Эгерде Нарай айылындагы тургундар үйлөрүнө суу эсептегичтерин койдурбаганда, бул жердеги 12 бел жаңы конушунун тургундары дагы деле ушинтип суу ташып жүрүшмөк. Мындан 16 жыл мурун, тактап айтканда 2003 жылдары Апшыр Ата шаркыратмасынан Ноокат районундагы 4 айыл өкмөткө түтүктөр аркылуу таза суу тартылган. Шаркыратмага жакын жайгашкан айылдын тургундары эшигинин алдына тартылып келген таза сууну ичүүдөн тышкары жер суугарууга өтүшкөн. Ал тургай колдонгон суу үчүн белгиленген тартипте акчасын төлөөдөн баш тарткан тургундар көбөйүп, долбоор үзгүлтүккө учураган. Адамдардын сууга болгон мамилеси анан төлөм болбой иш токтоп эле калган экен. Анан ишти башкарып кайтадан жандандырып анан элге түшүндүрүү максатында эметкенден кийин адамдар бана дарыядагы эле сууну иче беребиз, сенин сууңдун кереги жок, акчага ичпейбиз дегенде маек бергенден кийин. Неге? Неге андай? Акча төлөбөй эле агын сууну ичебиз деген эмеде. Канча төлөнүп атты? Ошо кезде бир жанга 10 сомдон эле төлөнүп аткан. Айына. Коросуну алып кирип ичкендерге 30 сомдон болуп аткан. Бул Жигитали Рахманов. Берүүнүн башында сөз кылган 12 бел айыл өкмөтүнүн ичүүчү суу колдонуулардын коомдук бирикмесинин башчысы. Ал үзгүлтүккө учураган долбоорду кайрадан калыбына келтирип, таза суу үчүн акы төлөөнү ишке киргизген. Анын суу акысын төлөөдөн түшкөн каражат ошол эле суу түтүктөрүн жакшыртуу үчүн айыл өкмөтүнүн казынасына түшөт деген ниетин айылдаштары түшүнүп калышты. Жигитали Рахманов мындан сырткары айылдаштарын сууну үнөмдөөгө ынандырып, суу эсептегичтерди орнотконго көндүргөн. Натыйжада суу жетпеген айылдарга да таза суу жете баштады. Бул суу бекер катары пайдаланышкан. Кийин мен келгенден кийин ишкананы кайра жандандырып ачкандан кийин тарифти элден алышка туура келди. Тариф белгиленди. Ошол тарифке белгиленген тарифтан төлөшкө баш тартып калды. Мен анан бул сууду токтоттум. Же биздин уставда ошол эгерде суунун акын төлөбөгөн болсо суу берилбей коюш керек деген өзүнүн шарты бар экен уставда. Ошон негизинде мен сууду токтоттум. Токтотсом биз дарыядан деле иче беребиз, сенин сууң бизге кереги жок деп элден ушундай бир эмелер чыгып кетти. Чыккандан кийин мен айылдын аксакалдарын топтодум дагы. Булар суунун али эмесин жете эле экен, маанисиге түшүнө элек окшойт деп, 2 бушукта заказ кылып алып бул жака алып келдим. Шалдарды. Айыл тургундары. Айыл тургундарын алып келип аксакалдар мына агын суу мына. Ушул эле дарыядан ичеби? Сиздер ушул эле дарыяда. Мана бул биз алып барып силерге акча сурап берип аткан суубуз. Энди жүрүңүздөр деп жолдогу мусорларды, таштандыларды көргөздүм да. Алар бул суудан ичип атасыңар. Силерге ден соолук керекпи? Же акча эле керекпи? Дегене жагында түшүндүргөндөн кийин анан аксакалдар өздөрүчө биз буягына карабаппыз, билбеппиз. Кой, сенин тарифиңди төлөйбүз, ишканаңды жаптырып ач. Дешип анан төлөнүп, ошондон бери мына 10 жылдан бeri иштеп атат. Усуккөл майласы деп коет. 12 бел айылы өзү, анан 12 мойнок деген айылдар бар. Дагы 3 айылга сууду жеткирдим. Кандай кылып жеткирдиң сен? Үнөмдү аркылуу же кандай? Үнөм аркылуу ошол мурда колонкалары ачылып чачылып жата берген, ошону контролдоп, үйгө киргизгендерге дагы баягы шарттарын түшүндүрүп айтып, мындай кылып ичесиң, огород сугарбайсың, мал сугарбайсың, только ичкенге деп түшүндүрүп атып, калганы ошо 928 кожолуктун 50% уже эсептегичке өтүп калды. Ошонун негизинен биз өзүбүздөн ачкан сууду буна башка өкмөттөрдүн дагы акы бар да, ошолордун баягы шарты кыйын айылдарына өткөрүп берип атабыз сууду. Бул айылда суу жетишпеген, мурда бул көчөдө суу болгон да эмес. Ошол жанагы наркы айылдардан учач эсептегич аркылуу пайдаланууга жетишкенден кийин кичине ашырып үнөмдөп сууду, үнөмдөлгөн сууду ушул айылдарга жеткирип атабыз. Чындыгын айтканда суу өзү негизи жетишсиз. Сааты менен беребиз сууду. Бар болгону 1000 кубтук водозаборум бар. Бирок ал 3 эле айылга кассация кылат. Таасир этет. Калганы промой келаткан сууду промой линияга беришке мажбурмун.
Аны толтырып аламыз. 8 saat, 7 saat промой линиямен берем. Ошо конуштарга бөлүп Ошол промой линиямен берген эсебинен ушул айылдар суу ичет. Бул дагы Черезден. Бул айыл бир күн, үстүнгү көчөдөгү айыл бир күн. 7 saat, 6 saat, 7 saat берилет суу. Күнүнө. Таза суу иче баштаган 12 бел айыл өкмөтүнүн тургуну Тажибаевдердин үй бүлөсүнүн кубанычында чек жок. Анткени суунун келиши менен Исманжан Тажибаев жубайынын түйшүгүн жеңилдетүү үчүн кир жуучу машина дагы сатып берген. Бул жерден суу ичебиз. Мына ресторандарда орнотуп, манеке ташып ичкенбиз мурда, арыктан ичип жүргөнбүз. Андан кийин Апшыратадан промосаматок кылып жөнөтүп берди бизге сууду. Азыр алып келип эшигибиздин алдыга алып келип берди. Азыр энди мурдадан кыйла эле жакшы болуп калды. Жеңилчилик, инфекция жүрүшчү эди мурда, андай болду, мындай болду деген сөздөр болот. Таза суу ичкенден бери биздин сууду келип, башка жактан келип адамдар ичишип кетет да, мындай айтканда. Азыр энди жеткирип алдым. Келечекте максатым саат 24 saat круглый сутки ошол суу туруш керек, ошол эле суу. Азыр келип аткан суу туруш керек. Расчет боюнча жетпей калса кошумча кылса болот. Бирок жетиш керек. Ошону үнөмдүү пайдаланган жеткириш.